Адахан Мадумаров, сен партияңа киши жиноордон мурда ыкый-чыкыйын биографиясын өткөн кеткенин карап туруп кабыл албайсың бия? Болбосо 2020 жылы болгон шайлоодо партиянын катарына Медер Малабаев деген кириптир. Кадимки эле баягы Акаевдин кошелегу Мурат Малабаевдин баласы экен. Кирсе эмне болуп тур дейсиңер? Эми анын коррупционный иштери чыгып атат. Мисалы ошол тиги атасы Мурат Малабаев аркап турган кезинде, кошелек болуп турган кезинде Турциядан Кыргызстанга, ошол жерде Туркиядан бир жер бериптир. Честь дружбы народов деп. Ошондой гостевой үй салалы деп. Десе ал жерди белкин албетте менчиктеп алып туруп Мурат Малабаев өзүнүн уулунун намына Медер Resort Hotel деген пятизвездочный отель салып, ал жакта Кемер шаарында дуулап туристтерди кабыл алат. Ал деген Кыргызстандын жери, Кыргызстанга налог төлөкчү керек болчу. Түшүнүп атасыңбы сен? Адахан Мадумаров. Итебай Чотубайдын баары жине бербей, мындан ары партия деген системаны вообще жоюп салыш керек. Мына өмүр бою мына партиясы мен келатам, мына честно келатам. Жаңсы келатам, честно келатам. Зал таза аркаман эч кандай сөз жок. Партия илешкен, чылашкандан. Анткени бул исламда жок нерсе партия деген. Мен исламий амалгандыктан ошондой таза келатам. Бул эчтеке эмес. Дагы ошо Мурат Малабаевдин тукумдары ошол эле Болот деген агаң бар экен, бир тууган. Мурат Малабаев, Болот деген агаң бар экен. Болоттун Кубат деген баласы бар экен. Жапжаш туруп, жарабай анын жегич экен, ичкич экен. Бирөөгө 2-3 үй алып берем деп туруп $148,000 алдып алып бербей жүргөн экен. Мына бу үй ал акыл деп бир шикарный бир үйдү көрсөтүп туруп, алдап сатыптыр. Алдап сатыйсы. Анын чыныгы кожоюну через 6 ай деген келип туруп, бул менин үйүм болчу деп беркин сатып алып чыгарып коюптур. Уй албайсыңар бия, Малабаевдар, династиясы. Жегич, ичкич. Мына Кыргызстанды силер үчүн жаралды эле. Мына калгандары эмне силерге ошентип, жедирип ичип, малаңар болуп жүрүш үчүн жаралды эле. Мына көркөбүл ошол. Баардык айтылган персонаждардын фотографиялары. А сен Болот Кубат, жөө койгон. Прокуратурага иштеткен, прокуратурага таянып алып, көп дөгүрсө. Прокуратурасы болсо эмне болуп тур? Прокуратура деген закондук мыйзам жогору турат. Прокуратура жогору турбайт. Мыйзам жогору турат Кыргызстанда. Катуу мыйзамдашабыз надо деп.